Assalamu alaikum mекендештер, сиздер менен Адилет Осмонакунов. Бүгүнкү чыгарылышта шашлык тууралуу болмокчу. Бүгүн биз Измайлова метрого барып, ошол жактагы шашлык жасаган жерди карап, тартып, көрүп сиздердин алдыңыздарга сунуштайбыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Кеттик. Мына мекендештер, Измайловский метрого келдик азыр. Биринчи вагондон турат келсеңер, центрден келатканда азыр таякты көздөй басабыз, шашлыкты ошол жакта жасайт деп айттым, жакта турсам. Мына жана жол менен түз келе атып, мына бул жакта окшойт шашлык жасаган жер. Мына жакта балдар отурат. Мекендештер, бул жерде настольный оюндарды ойноп, өзүңөр эс алып отурсаңар болот экен, бирок шашлык жасаганга уруксат жок экен бу жакта. Бу жакта отурган местныйлардан сурасам, тияк жакты көрсөтүштү, азыр ошол жака барабыз. Бул жака келип эми ойногонго деле биздин убактыбыз жокто турабы. Мына барып ошол жака тартабыз. Мына кетип баратам, артында дагы ойногон жерлерден өтүп атам. Сиздер кокус буяка келип, бир нерсе ойноп калсаңыздар, мына буякта жамгыр жаап калса, жамгырга кирип алсаңыздар болот экен. В смысле, монун ичине жамгырга деп коем. Могу жамгыргочу, кичинекей чакан домиктин ичине. Жакшы. Аябай чоң, жакшы парк экен. Бул жака велосипед менен дагы прогулка кылсаңыздар, жөө прогулка кылсаңыздар дагы аябай сонун экен. Мына дагы айланып жүрүм, таппай. Аябай сонун, кооз парк экен мына болгон. Артында теги келаткан чоң ата айтып берди, туура эмес жакка ышкырып кап чыкат экен бирок. Эч болгондо. Мына самокаттар менен нерсени жакшы отурган. Жөн жүрбөй интернеттен Измайлова парк тууралуу инфо карасам, бул парктын аянты 1601 гектар экен. Европадагы чоң парктардын бирине кирет экен. Бuyakta уагында даже Петр Первый шашлык жасап эс алып жүрчү экен да. Ойча. Тамаша, бирок бул парктын тарыхында Петр Первыйдын аты какой-то бир орду бар экен. Мына мекендештер, келдим бияка дагы. Жакта мындай чоң бийик аябай мангал бар экен. Биринчи бийик дейм. Мына боюсунда берип кош дейм. Мына жапсар бар экен. Мына бияка кичинекей балдар үчүн, жаштар үчүн атамдар үчүн мангал коюн тамаша. Мына бияка столчиктер бар экен, отуруп шашлык жечү. Токой, жайын азыр эми анча кооз көрүнбөй атат эми. Бирок жайында жакшы, бияка мусоркасы жакта чоң мусор жерлерге таштанып салган жерлерге. Ошол бияка мурда көл болгон окшойт. Солуп калган окшойт да. Мына. Мына теп жерде дагы отурган жерлер бар экен мына. Көл солуп калган эле жаман болуптур. Мына бияка дагы. Бирок бизчети жакшы болот эми. Топ ойноп, футбол ойносоңор. Жакшы кене, тоңдар дагы алыска кетпейт. Аябай сонун. Мына мангалдар менен отурган жерлери атайын. Мына жакта токой, как всегда, как обычно. Мына жакта мусорный барды. Эртең менен келгенде эч ким жок. Бияка канча көп киши чыга бербейт, бирок чарпош кетти. Москвада анча миллион киши. Официалдуу түрдө 12 миллион 650 Москвада. Анан официалдуу эместер канча. Мен өзүм түшүнө бербейм, официалдуу түрөмбү же официалдуу эмес түрөмбү депчи. Ошо мына ушундай кызык жана убастан сурап калсам болмок экен. Бияка түн ичинде чыкканга болбойбу деп. Азырда сураганга аракет кылам, если эгерде сурап билип калсам, сөзсүз түрдө сиздерге айтам. Мына ушундай паркке, ушундай сонун керемет ойноп, күлүп эс алып кетсеңиздер, сонун шашлык жасаганга сонун жер экен. Мына машинаны могу парковкага токтотсоңуздар болот экен. Өзүңүздөр могу жерде ийсеңиздер, шашлык жасаган жер жапжакын болуп калат экен. Бул жерде эч кандай знак көргөн жокмун. Стоянка парковкага уруксат берилбейт деген. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду. Бул видео жакты деп ойлойм. Өзүңүздөрдүн баарыңыздарды берип, жакындарыңыздар менен бөлүшүп, каналга жазылганды унутпаңыздар. Жана каналга жазылган менин подписчиктериме чоң рахмат. Колдоп атасыздар, көрүп атасыздар, жагып атат комментарийлериңиздерди окуп атам. Сиздерге ыраазымын. Сиздер менен Адилет Осмонакунов болду да бир жолу. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.